Мына ушинтип сарайга эле сактап атабыз картошканын баарын. Муну казып келгенибизге 1 ай болуп калды окшойт. Картошка өстүрүүгө басым жасаган Нарын областынын Кочкор районунда учурда дыйкандардын абалы өтө оор. Жазында гектарлап картошка эгип, эми аларды сата албай убара болушууда. Түшүм жыйнала баштаганда картошканын дүң баасы 8 сомдон болуп жаткан. Күн сууктагандан бери анын дүң наркы 5 сомго чейин түшүп кетип, дыйкандардын эмгеги акталбай калды. Эми мынтип дээрлик ар бир үйдүн кампасында картошка тонналап үйүлүп жатат. Дыйкандар түшүмүн тез арада сатышпаса, аны үшүк алып кетет дешүүдө. Быйыл биз негизи көп картошка айдап алганбыз. 6-7 гектар. 1 гектарына айдалган картошканын бардык расходун эсептеп келсек 100 000 сом кетет экен. 100 000 сом, 110 000 сомдон тегереги. Анан 5 сомдон сатып келгенде 1 гектардан аш бир орто эсеп менен чыкканда бир 18-19 тонна жакшы чыкты десек, 5 сомдон сатып ийсек, анда неме болуп калат экен. Ошондой где-то расходун даже жаба албай калат экен да. Мындай абал бир гана Кочкордо гана эмес, өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында байкалууда. Дыйкандардын айрымдары быйыл жыйнаган түшүмүн эбак эле өтө арзан бага сатып жиберишкен. Учурда баш каланын жашылча жемиш түң базарларында картошка 7-8 сомдон сатылып жатат. Бул шаар тургундары үчүн жакшы болсо, дыйкандар үчүн убал эле дешет сатуучулар. Биздики ошо ташыган кишилер бар, дыйкандардан алып келишет, биз алардан алабыз. Дыйкандардан канча сомго алып келишет? Дыйкандардан 5 сом, 6 сом. Ана сиздер бияктан канча сомдон сатасыз? Биз 8ден алабыз, 9 сомдон сатабыз, 10 сомдон сатабыз, ар кандай. Базарга карай, былтыр 20 сом, 25 сомго чейин болгон. Килограммы. Быйыл ошо картошка арзан. Учурда Кыргызстандын базарларында картошканын гана эмес, пияз, сарымсактардын дагы наркы кескен түшүп кетти. Өткөн жылы чесноктун баасы 100дөн жогору болсо, быйыл 10-20 сомго дейре түшүп кеткен. Муну менен катар пияз өндүргөн дыйкандардын кирешесинен дагы чыгашасы көп болууда. Былтыркыдан быйыл арзаныраак да. Арзан болуп атат. Ошол? Былтыр канча сом эле, быйыл канча? Былтыр 12-13 болчу, бул быйыл 7-8. Кескен арзандап кетти. Арзандап кетти быйыл. Бул пияздар каяктан келет? Токмоктон, Кара-Балтадан келет. Сиз дагы өзүңүз өстүрөсүзбү же алып келип беришеби? Алып келип беришет. Ортомчулар. Алар дыйкандардан канча сом калат? 5-6 аякта деле ушундай баада. Ушул жылы өкмөт тарабынан Кыргызстандын картошкасы Өзбекстанга экспорттоолору айтылган. Анда коңшу өлкөгө 500 000 тоннага жакын жашылча жөнөтүлөрү маалым болгон. Мындан улам жергиликтүү тургундар гектарлап картошка эгип алышкан. Бирок кандайдыр бир белгисиз себептер менен жай мезгилинде Өзбек бийлиги өз базарларына Кыргызстандын жашылчасын киргизүүгө тыюу салган. Анын залалы эми жер иштетип тиричилик кылгандарга тиип жатат. Адистер айыл чарба продукциясынын наркынын кескин төмөндөп кетишин рубльдун уну түшүп кеткени менен түшүндүрүшүүдө. Кырдаал качан жөнгө салынат азырынча белгисиз. Учурда айыл чарба министрлиги жашылча жемиштерди сактоо үчүн логистикалык борборлорду куруп жатыптыр. Өкмөттүн дыйкандарга көрсөткөн жападан жалгыз жардамы ушул экен. Кырдаалды эске алып, айыл чарба министрлиги баягы логистиктерди куруу боюнча концепция боюнча иштеп чыкканбыз. Ар бир өкмөт тарабынан региондорго эмелер кеткен, заданиялар кеткен. Бүгүнкү күндөрү көп райондордо жакшы логистиктер курулду. Акы төлөшөт же? Акы төлөйт, Ал жактан ошондо баягы айына төлөбү же кандай убакыт? Эми ал ошо логистиктер менен ошо дыйкандын экөөнүн ортосунда кандай договор болсо ошого жараша болот да. Эске сала кетсек, 2016-жылы Нарын областындагы Кочкор районунда дыйкандар бир топ чыгымга учурашкан. Анда өлкө Евразия экономикалык биримдигине кирип, картошка Казакстанга экспорттоолору айтылган. Бирок бордош өлкө Кыргызстандын жашылчасын өлкөгө алып кирүүгө тыюу салып, элетели өз түшүмүн сата албай калган. Айрымдары картошкасын айла жоктон 1-2 сомдон карматып жиберишсе, кээ биринин түшүмү жазга жетпей чирип кеткен. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.